Биздин Адистин кеңеши рубрикабыздын бул жолку коногу элдик дарыгер эмчи Күлипа Сагынбай кызы. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Күлипа эжеке, айтсаңыз, сизди элдик дарыгер катары тааныйбыз, эмчи катары да тааныйбыз. Сиз кандай ооруларга жардам бересиз? Эми элдик дарыгер катары эле көптөн бери эле ойлойм, жардам берип жүрөм деп. Көп адамдар кайрылат да. Өздөрүнүн бирөөнүн жумушу жүрбөй жүрүп атат, бирөө турмушка чыга албай жүрүп атат, бирөө дагы бир 2 кабат болуп улам түшүп калып атат. Чыдоомчулар эле баардыгын ордуна келтирет деп да кээ бирөө ойлошот да. Анан кийин баарыбыз деле аны санап да бүтө албайм, айтып да бүтө албайм. Кандай проблемасы болсо деле кайрыла берет. Бирөөнүн соодасы жүрбөй калат. Бирөө бир нерсесин жогото алат. Биз таап берип туруп таап берип кое тургансыз эле кайрыла калышат. Эл арасында кайрылгандар өтө эле көп. Эми ошо баарына жардам бере албасам дагы, эми жардам берип атабыз деп ойлойм да мен ошондо. Ошондо жардам берген үчүн ошончо элдер кайрылат да. Мына көп жылдан бери деп калдыңыз, канча убакыттан бери сиз? Эми мен 94-жылдан бери эл менен иштеп келатам да. Элдин проблемалары көп да абдан. Көп эле адамдарга жардам бердим деп ойлойм да. Жок дегенде, мисалы үчүн бирөөлөрүн жол жүрбөй атат. Окуп, тазалап, абырасын тазалап окуп койсоң иштер жүрүп башташат. Бир кыздар болсо турмушка чыга албай жүрөт. Аны окуп, тазалап, иш кылып, мүнөздөрүн оңдогонго аракеттенесиң. Кээ бир кыздар болсо туура эмес мамиле кылып коюшу мүмкүн. Анан ошону тазалап, окуп, анан кийин турмушка чыгып кеткендер өтө көп. Анан кийин катташып жүргөндөр андан көп. Кыргызстандын территориясында өтө көп да. Көлдөн кайрылат, Оштон кайрылат, Таластан кайрылат. Өзүм Таластан болот эмесминби? Анан кийин айылга барганда ошолор келип калса, рахматын айтып калса, мен ойлойм, ошо көп эле адамдарга жардам тийген экен деп. Анан мен унутуп калдым да, 30 жылдан ашып кетиптир. Неберем айткандай. Неберем айтат, сиз шаарда жүрсөңүз эле тааныштарыңыз көп дейт да. Анан кийин эсимен чыгып калат. Мына бүгүн эле келди, бирөөлөр келип кетти да, тааныбай калдым. Ал 25 болсо, азыр болсо, андан бери канча жыл, 30 жыл өтүп кетиптир. Чоң эле балпайган аял болуп калыптыр. Мен тааныбай калдым. Ата энесин таанычу элем. Ата энесин айткандары эсиме келди да. Сизге балдарымды абдан көп алып келип жүрчүмүн дейт да. Мисалы үчүн назарлап калат. Түнү менен ыйлап чыгат. Анан кийин дем салып коесуң, жанагы коркуп калат бир нерседен. Анан коргошун коюп, жүрөгүн көтөрүп, илгеркени эм-домун кылып койсоң жакшы болуп калат. Анан ошону айтса, ошол кездеги эсиме түштү да, бүгүн келип, айтып сүйлөшүп, отуруп кетти да. Апа, ал убакта жаш элеңиз, азыр карып калыпсыз дейт. Эми 70-тен ашып кеттим, карып калдым да дейм да. Анан силерди мен тааныбай калдым, силер мени тааныйсыңар дейм. Анан ошондо ойлойм да, көп эле адамга жардам тийген экен деп. Анан дагы бир келин келип жүрчү эле, баласы түнү менен, кызы түнү менен ыйлап чыгыптыр. Анан келгенче ыйлап келиптир. Анан эмдоп, тоңдоп, ичи түйүлүп, ооруп калган экен, ичин укалап, окуп, дем салып койгондон кийин жакшы болуп калат да. Анан келгенде ыйлап келди эле, кеткенде күлүп кеттик деп. Кийин ал кызын күйөө көргөнгө чейин катышып келип жүрдү да. Азыр деле көрүп калсак келишет, ал бала чакалуу болуп калды. Бирөө болсо дагы эми эсиме келгендерин айтайын. Турмушка жаңы эле чыкса, ата энеси келет да, жашай албайт. Экөө урушуп эле жашай алышпайт. Анан кийин келинди өзүнчө чакырып сүйлөшүп, демпем салып, күйөөсүн өзүнчө чакырып сүйлөшүп, демпем салып койгондон кийин кичине элдештирип, анан кийин жакшынакай эле жашап, азыр кыздарын күйөө көрүп, балдарын үйлөп калыптыр. Ошондой балам, ошолорду укканда көп эле адамдарга жардам тийген турбайбы деп каласың да. Андай көп. Ошондо сиз ден соолуктан тышкары башка маселелерин деле чечкенге жардам берген турбайсызбы? Ооба, ошентип ойлойм да, сүйлөшөсүң, бирөө менен жакшылап сүйлөшөсүң, ден соолугунан башка. Эми буну, мисалы үчүн биздин айткан сөзүбүздү, эм-домубузду бирөөдөн үйрөнүп алганга мүмкүн эмес деп ойлойм да менчи. Кудайдын берген касиети деп ойлойм менчи. Ошо менен сүйлөшкөндө, өткөн кеткенди айтып, демпем салып,
Анан кийин эми дем салганды мисалы үчүн бирөөгө бирөө үйрөтпөйт деп ойлойм да. Биздин берген, Кудайдын берген касиети деп ойлойм да. Ушундай деп мага аян келди да. Сага 21 түрлүү касиетти койдук колуңа деп айтты да. Ушундай айтып атат. Пайдаланып ал деп айтты да. Ушуну пайдаланып ал деп айтты дейт. Ошондо ойлойм, ошол бир Кудай Тааланын берген касиети деп ойлойм да. Ошо кармап, эмдеп, домдоп койсоң жакшы болуп калат да. Кээ бирлер больницадан жакшы боло тургандар да өтө көп да. Кудайдын жиберген оорусу көп, түрлүү көп болот экен да. Мен ушунча жылдан бери көрүп атам. Бизден эмче домчудан жакшы болбой турган оорулар өтө көп экен. Ал доктурдун иштери экен да, доктурдун иши. Аны мен кармап көрүп, тамырынан көрөм да айтам да. Бул доктурдун иши айнанайын, доктурга баргыла. Текшерип көрсүн. Рентгенге түшкүлө, жанагы болгон нерседен текшерүүдөн өткүлө, доктурдан өткүлө деп айтам да. Бизден болбойт деп айтам. Анан кийин кээ бирөөлөр бар, бизден жакшы болуп калат да. Эмчи доктурдан жакшы болуп кетет. Бул Кудайдын берген касиети деп ойлойм да, мисалы үчүн ырылдап, чырылдап ачуу келип атат да бирөөдүн. Дем салып, кармалап, эме кылып койсоң, эмеси жакшы болуп калганына өзүң да таң каласың да кегисте. Мен мисалы үчүн бирөөлөр келет, айтам да. Мындай экенсиң, андай экенсиң деп айтса, айтып алып өзүм таң калып калган учурлар болот да. Чын элеби деп. Чын ушундай болот да, чындыгындачы. Кудайдын берген касиети бар, айтырат да. Булардын ошо кегисте жардам сурап, кегисте пендем келет, жазыламын эми мен кай жерден деп тамыр кармап буйруганын айтып берем. Кудайым бер өзүң керемет деп. Жок-жоготуп ич күйгөн пендем келет. Жогунду кайсы пенде алды деп жоктугу мен айта алмаймын, чече албаймын, жазасын Аллам өзү берет го деп. Ошо бирөөдүкүн артып алгандыгын жазасын Кудай бербей койбойт. Алла Таалам бар да. Дем боло турган ойло касиеттер өтө бар да, күчтүүлөр бар да. Сен дейт, эч нерсени билбейсиң дейт да. Биз өзү эмдеп домдойбуз деп айткандар бар да. Силер кимсиңер? Десем, силер бизди көрбөйсүңөр деп айтты да. Жер бетине убактылуу эле келдиңер пенделер деп айтат да. Убактылуу эле келдиңер пенделер. Ага көр талашып, жер талашып жүрөсүңөр деп айтат да. Биз силерди сыноо үчүн жибердик. Жаратканым ушундай айтат да. Силер сыноого жибердик. Ага силер талашып кайта эле кетесиңер дейт да. Ошон үчүн бул жалган жашоо ушун үчүн экен да. Сиз баягы тамырын кармап айтам деп калбадыңызбы? Баардыгын тамырын кармап көрөсүзбү ошондо? Ошо келгенде мен тамырын кармап айтам да. Тамырып кармаганда мен ошону айта баштайм ошо тууралуучу. Кээ бир адамдар келет, мен ошону айта албайм. Алар ишенбей келди. Же болбосо такыр эмнегедир бир нерсеси туура эмес, мен айта албайм да. Ичинде бир 10 киши келсе, бир экөөнү айта албашы мүмкүн. Калганын мен тамыр кармап айта алам да. Кайра ооруганын, эмне ойлоп турганын, эмне күтүп атканын, эми айта кое албайм, 100% эле баарын айтып салам деп. Деде 80% айтсаң өтө жакшы нерсе да. Мен ушинтип ойлойм да. Ушинтип ойлойм. Анан эмдеп домдоп койгондо да жакшы болуп калат, көптөрү жакшы болуп калат. Кармаганда Кудайдын бир Кудай жиберген эм дому бар да, колдочу деп ойлойм мен ушул убакта, ушинтип ойлойм да. Мурда ишенч эмесмин. Ошо кармак болгондо эле кантип жакшы болуп калсын депчи. Ошону эмдеп домдоп койсом, ошол убакта кеткенде ишенбей калган учурум болду да. Бир күнү бир кичинекей баланы алып келди да. Анан эмдеп домдоп жиберердим аны. Ити рахит экен да. Анан бир кемпир келип калган. Сен ушу коркпойсуң деди да. Ушу барып чарчап калсам эмне кыласың деди да. Эртең сен сотко берсе кантесиң? Анан коркуп кетип, анан үйүнө эптеп таап барып айылда да. Айланайын доктурга апарылачы депмин го, коркуп кетип. Кудайдан көрөбүз да, сенден көрбөк белең деп койду да. Кийин ошо жакшы болуп кетип, балпайган бир бала болуп калды да. Анан ошондо ойлоп калдым, жакшы боло турбайбы деп. Анан биринчи ошо ити балдарды эмдегондо, бул доктурдан эм түшпөйт экен буларгачы. Витамин жетишпейт деп эле витамин салып беришет экен. Анан кийин эмдеп биринчи мен өзүм неберемди эмдеп көрдүм да. Арыктым эле, кичинекей, арыктып төрөлдү. Анан эмдеп домдоп койсом жакшы болуп калды. Боло турбайбы? Анан элди эмдей баштадым да. Анан кийин көп эле балдарды эмдедим. Азыр жакшы болуп калгандар өтө көп. Учурашат, сизге алып келип жүрбөдү эле мени деп айтышса ыраазы болуп калам мен. Сизге далай жолу келдик го деп. Ошондо сиз дем менен эле эми шыпа бересиз? Ооба, мен дары бербейм, эч нерсе бербейм. Дары бере тургандарды мен доктурга жиберем да. Доктурга баргыла.
мүмкүн чөп менен дарылагандарга бараттырсыңар, мен чөп менен дарылай албайм, таятам чөп менен дарылачу экен, мен ошонун жолун билбей калдым деп айтам да. Анан кийин жиберем мен. Чөп менен дарылаганга баргыңар келсе баргыла, көңүлүңүздү коюп барсаңар, мүмкүн ошондон жакшы болуп каласыңар деп. Эми чөп менен дарылагандардан эле жакшы болуп калгандары көп экен. Ошо мен көрүп атам да. Айтып калбадыңызбы? Баягы кээ бир адамдар ишенбей келет деп ошолорго эмиңиз түшпөй калат экен да анда. Эмим түшпөй калат, айта да албайм да анычы. Айнанайын башка жакка барып көрүнчү деп мен кат айта албайм да. Айнанайын башка жакка көрүнүп көргүлөчү. Илгери бир 10 чакты кыз келип калды да. Бир больницага барсам, ошол жердегилер бир кыздар экен, подружкалар баары келди. Баарын айтам, бирөөнү айта албайм да. Айта албайм. Айнанайын сен башка жакка көрүнчү дедим да, башка жакка көрүнчү. Анан кийин ал унчукпай кеткен. 10 жылдан кийин ошо менен кесешип калып атпаймбы? Больницага өзүм көрүнөйүн деп барсам, давлением көтөрүп көрүнөйүн деп барсам, ошо кыз ошол жерде иштейт экен. Эже эмеске баргам деди да. Апа, ал убакта эже деп айтып атат да. Баргам, сиз ошондо мени карабай коюңуз деди да. Өзүнчө жаман болуп, эми келчи айланайын карап көрөйүн. Дагы эле ошону көрө албайм, биле албайм да. Айнанайын дедим, сен бир тоскоолдуктарың бар окшойт, же болбосо чоң аталарыңда өтө чоң болду адамдар өткөн окшойт. Ошо чоң атал касиеттер өтө жогору болсо айтырбайт экен да. Ошондой деп ойлоп калдым да мен эмнегедир. Азыр сизге кайрылганда баягы медицина жактан жардам ала албай келгендер көп болобу, же жеке көйгөй менен кайрылгандар көп болобу? Жеке көйгөй менен кайрылгандар өтө көп болот. Анан медицинадан да жардам бере албай калгандар бар бир ченде булар. Назарлап калганды медицина көп неме кыла албайт да. Адамдын көзү бар. Кээ бир адамдарда адам көзү болот экен да. Нары жагына бери жагына өтүп кетет экен. Ошо балдар начарлап калат экен, ал доодор укол сала берсе деле болбойт экен. Анан кээ бир врачтар түшүнөт да, жакшы бир билген апалар болсо апарып бир дем салдырып койгулачы деп айтат экен. 3-чү больницага көп убактар көп барып жүрдүм да бурдачы. Ошо ичинде бир кырсычылыкка ишегендер бар да, врачтардан деле. Ошо чакыртат. Анан ошо баланча деп айтпайт, бирок өзүңөрдүн ишеним бир апалыңар ушундай эмчи-домчуларга апарып көргүлөчү деп айтат экен да. Анан апарып дем салган күндөрүм өтө көп болду. Анан коркуп калгандар бар. Корккондорго дагы врачтардан көп ем түшө бербейт да. Анан корккондордун жүрөгүн көтөрүп окуйсуң, жүрөгү көтөрүлүп, ордуна салып калат деген нерсе жок да. Просто ырым-жырым да. Кудай кыргызчылыктын илгертиден келаткан ырым-жырымы бар. Көтөрүп, кармалап, эмдеп, домдоп, жүрөгүн көтөрүп, колуң менен агынан кийин коргошун куюп. Коргошунга жана орустар воск деп коет экен. Воск деген коет экен. Бизде кыргызчылыкта коргошун куйган келген да. Коркконго, жүрөгү түшкөнгө, назарлаганга деле бул жакшы экен. Өтө жакшы экен да. Анан мен курортология бешти иштебедимби? Көп жыл иштедим да. Ошол жерде невропатолог врач бар болчу да. Азыр деле бир жерде иштеп атат. Мен связым бар ошо менен орустарда. Анан ал силер кыргызчылар эмне кыласыңар деди да. Орустар воск куят экен деди да. Экөөбүз бир жерге өткөндө бир жерде иштеп калдык жанаша. Анан кийин биз коргошун куябыз деди. Анан өздөрүнө коргошун куйдуруп атпайбы алчы. Анан алардын аппараттары бар экен көрсөтүп тура турган. Жүрөккө кандай пайдасы тийди дейби, билбей түшүнө албадым мен ошону. Анан жүрөктөрүн текшерсе, бир коргошун куйса башкача, кийин жакшы дейт да. Анан балдарына, кыздарына куйдурбады. Балдары кыздары бир жаш деле эмес, 40-тан ашып калыптыр. Анан кийин мен кыргызчың болгондой коюп бердим да. Жакшы экен деди да, сен ушуну колдонсоңчу деди да. Мен муну андай баягы немелерди иштегенде баягы ошол жерге плитаны коюп ысытып, анан газ жок, условия жок да. Үйдө аны жасачым. Анан жасабай жүрчүм да. Анан кийин айтты, сен коюп ал, плитканы коюп ал. Анан ушундай кыла турган болдум уш кезде. Анан көбүнчө үйлөрүнө чакырат. Үйлөрүнө барып куюп берем да, негизичи. Коргошунду сиз өзүңүз алып жүрөсүзбү дайыма? Эми өзүм деле алып жүрбөйм. Өздөрү алып келишет. Анан өткөндө бирөөдү өзүң алып кел деп койсом, эмне аралашкан коргошунбу билбейм. Куйсам тарстап атылып кетти да. Анан кийин чачырап кетти жер суунун баары. Анан ошондон коркуп калдым да, өзүм алып кое турган болдум да. Баягы аралашмалуу болсо болбойт экен да. Баягы куяйын десем, баягы чачырап кетти. Өзүмө да чачырап жер суунун баарына. Анан кийин өзүм алып кое турган болдум. Ал коргошун мынчакча деп деле алар айтпайм деле. Ушундай.
Анан түшүнгөндөр бар. Өздөрү алып коет, үйлөрүнө алып коюп берген күндөрүм болду. Өтө көп болду мындай. Айтып калдыңыз, балалуу боло албай жаткандарга же бала көтөрө албай жаткан келиндерге да жардам берем деп, аларга кандай ыкма колдоносуз? Эми мындай да, кээ бирлер доодурга барса да көтөрбөйт, тияка барса да көтөрбөйт. Анан мен аларды айтам да, доодур күйөөң текшерилдиби? Өзүң текшерилдиңби? Бала болууга жарактуу бекенсиңер деп айтам да. Чын эле мурда жаңы иштегенде эмнегедир бул ыңгайсыз суроо болчу да мага. Акшдын сөзүн сүйлөй алчу эмесмин да. Мага уяттуудай болчу. Анан эми шарга келгендери сүйлөшө турган болдум. Текшерип көргүлө, врачка барып көргүлө. Өзүңкүн полностью текшерип көр. Күйөөң текшерип көрсүн. Күйөөлөрү көбүнчө барбай коюшат экен да. Намыстанышабы барбай коюшат экен. Анан кээ бирөөлөр барат экен. Анан экөө тең баары нормаль болуп бала жок. Анан бунда бир ишкер деген нерсе бар да. Ошодон кегисе бой көтөрбөй калат да, бойуна болбойт эч жакта. Анан аларды мен ошо 30 жылдан алайын алып жүрдүм да. Мисалы үчүн мен Таластамын го. Манастын күбөсүнө барып, ошол жерде баягы илгерки биз акыркы эле поколение болуп калыппыз. Жары салып, ушундай ырым-жырым жасагандарчы. Мурда кемп бабушкалар абдан көп болчу да. Мен ошо 40 жылга өткөндө көп эле ошолор бар өтүп кетишти азыр. Ошолордон үлгү алып дегендей, ошолордон көргөнүмдү дегендей. Анан кийин мазарга барып түнөп, анан биз зикир чалабыз да. Зикир чалабыз. Таласта көбүнчө ушундай да. 4-күнү күнү саат 2ден кийин зикир чалып, ошо күйөөсүн отургузуп коюп, аялын отургузуп коюп, зикир чалып, ошондо көрүнөт да, бирок көзгө көрүнбөгөн нерселер бар. Анан кийин ошолор боюна болуп калат күтпөгөн жерден эле. Анан Кудай Тааланын кудурети күчтүү. Мазарга барба деп айтышат, бирок мен ушу көргөнүм ушундай болду да. Мазардын ошо Манастын күбөсүнө барып түнөп, дагы Таласта мазарлар көп. Анан кийин көл жакта деле Манжыл ата бар. Ошол жерге барып кан чыгарып, төрөп калганды көз менен көрдүм да. Ошо балдары чоңоюп калды азыр. Таластан деле ошондой. Өзү көп көрдүм да. Анан кийин дем салсаңыз жардам береби? Берет, өздөрүнө даян берет да. Өздөрүнө аян берет, күтпөгөн жерден бойно болуп калат дейт. Бизге келип жүрүп төрөдүм дейт бул жерде бирөөчү. Ошо жерден эле. Анан келди мага. Анан төрөй жүрөт. Анан кийин азыр деле бар, Кудайга шүгүр. Анан мен айттым, доодурга барчы айланайын. Бир доодурдун бычагы тие турган жери бар экен дедим да. Анан барды. Анан барып, эми дедим, бир кан чыгарып кой айланайын. Ошол жердин нанын жеп атасың, суун ичип атасың. Байтик атага бир кан чыгарып койчу балам дедим. Айткан эле чыгарды. Азыр балдарын чоңоюп, кызым күйгөрүп калды окшойт. Мен аны тааныбай калып, өткөндө келип алып айтып атпайбы. Апа, сизге келип жүрдүм эле го деп. Анан кийин ыраазы болуп каласың ошо. Ошо операция кылгандан кийин дагы бир ырым-жырым жасап койдук да, мисалы үчүн бал чыгарып, кан чыгарып койду. Көлдөн деле бир ошентип келип жүрдү. Көйгө чыкты, кеч чыкты да, 40-ка чыгайын деп калды. Анан төрөй албай жүрөт. Анан Манжыл атага бир барып келдик. 2 барып келдик. Анан Кудай Таала ойлойм да, ошондой Кудай Таала суранып барса ошол жактан берип койду деп. Кудай Тааланын кудурети деп ойлойм да. Анан кийин 3-үнчү жолу барганда апасы бар болчу анда. Апасы кан чыгарып, косу союп, Манжыл атага, биз болсо зикир чалып, ошентип келдик. Анан экөөдү катарынан төрөп алдым. Азыр чоңоюп калды балдары. 7-8 класс окуп калды окшойт. Ошолорду көргөндө Кудай Тааланын кудурети күчтөп калам балам. Аракечтикке жардам бере аласызбы? Эми аракечтикке да мындай да. Бул аракечтик деген деле оору болот экен да. Анан окуп туруп деле окутуп коюп кое турган нерсе эмес экен да. Бунун шенимине кирип айланайын, узак жашагың келеби деп кээ бир балдар бар да, келет ичип кое албай жүрүм. Өткөндө эле бирөө келип тур да. Мас демеле жыттанып кетти. Мас эмес, бирок мурункун ичсе керек да. Демеле кабинет жыттанып кетти. Айланайын, чыкчы айланайын. Сенден кийин адамдар келет дедим да. Соолугу алып келчи айланайын. Жок, мен сизге атайын, аксыдан келдим дейби. Келсең анда мындай кыл балам, бери отур дедим да. Бери отур. Бир 3 күн даватка барып келчи балам дедим да. 3 күн барып келчи. Анан кетти окшойт, ошоңончо кетти десем көптөн кийин келип калып атпайбы жанагы бала. Көрсө келсем тааныбай калдым да, баягы жашнакай кийинип, даватка барып келип. Анан жашнакай болуп калыптыр да. Көрбөйсүң, бул адамдын өзүнүн ишеними да.
адамдын өзүнүн көңүлдөгү өтө өзүн өзү контролдоп, өзүн өзү неме кыла турган, кармай турган нерсе экен да бул аракты деп ушинтип ойлойм да менчи. Анан кийин келди жашынакай кылып демсал айттым, айланайын, эми дагы бир 40 күнгө барып келчи балам даватка дедим да. Намаз окучу балам. Досторуң иштеп айтпайт ошондо, сен намаз окусаң дейм да. Намазда ыйман жолунда жүрсөң сени иштеп айтпайт. Анан дагы бирөө келип жүрдү, эмелерим эмне гана кылган жок. Али ким көз ачык десе, ким болду десе баарын апарышты. Могу көп жерге апарды. Канчакчалар чыкты, болбойт. Анан айттым, айланайын, бир умрага барып келчи балам дедим. Умрага барып келчи балам деди. Барып келгенден кийин Кудайга шүгүр. Арак ичпей эле тамсалып атат эки таштап. Анда бир топ жыл өтүп кетти, 3-4 жыл өтүп кетти. Бирок жакшы да. Адамдын өзүн өзү башкара билиш керек да. Жегим келдин деп жей берип, ичим келди иче бербеш керек экен да. Узак жашагысы келсе. Дагы айтарым, элге айтарым ушу да. Бизде бир мен таластамын го. Биздин айылда мыкты чыкмалар бар болчу да. Өздөрүн окуткан, өздөрү жакшы иштер, кызматтарга иштеген. Иче койчу да бир ичкенде 10 күндөн 5 күндөн ичип. Ошолор азыр согушта жок, 80 жаштан өтмөк жок. Ошон үчүн элге де журтка айтарым ушул экен, аракты токтоткула депчи. Арак жашаган, ичкен кишинин өтө эле узак жашап кеткенин көрбөчүм. Кеч эле бир арактан өтүп кетти десе, кайра эле ошону коюп келип эле кайра ичишип атпайбы? Ошо келгендерге айтам, айланайын, узак жашаган келеби, ден соолугуң бар болуп, кор болбой жашаган келеби деп айтам да. Ошондо Кудай Тааланы ойлойм, адамдын өзүнүн ишеними, адам өзүн өзү контролдоп токтотушу деп ойлойм да. Анан медицинада эле тазалап, боорун тазалап кое берет, немесин ичип алып, кайра ичип алып өлүп калышып атпайбы өлө. Ошондо сиз дем салсаңыз деле кээ бир адамдар баягы эрки жетпесе аракечтик таштай албайт. Ошо аракечтикти ошондойм да, бул адамдын эркинен деп ойлойм. Анын үстүнө молдолор биздин кыргызчылыкта айтып коебуз, жин кирип алган деп коебуз да. Арак деген жин кирип алган дейбиз. Анан кийин баягы ичип алганда кан менен тең аралашып калбадыбы арак? Арак тартып турбайбы? Арак ичкиси келип турат деп ойлойм да. Анан кийин баягы тазалап окуп, даватка барып, анан медицинада эле канын тазалап койсо, ошондон кийин өзүн контролго алыш керек да. Кайра ичким келип атат деген нерсе эмес да. Өзүн табитин тартыш керек да. Деп ойлойм да, мен ошентип ойлойм. Элдик медицина негизи кайсы ооруларга көбүрөөк жардам берет? Элдик медицина эмнелерге көбүрөөк жардам берет? Эми элдик медицина деген нервтен кеткендерге, назарлагандарга, корккондорго, көзүккөндөргө, жолу болбой жүргөндөргө, мисалы үчүн өздөрүнүн жолдору байлап калат да. Анан кийин дубаланган нерселер бар. Бирок ушуну дубаны эл билиш керек, жасабаш керек да. Бирөөгө оор калсаң өзүңө зындан дейт да. Илгери айтылган дагы айтыла берет да. Бул чындык да, нукура чындык да. Бирөөгө жамандык кылган кишинин жакшылык болгонун көргөн жокмун мен. Мисалы үчүн бирөөгө жамандык кылган адамдын бул жүргөндө, жалганда жакшы жашоо көргөн жокмун. Бирөөдүн бири билетин уурдап, ыйлатып, уурдап кеткен адамдын ошонун жыргап калганын көргөн жокмун. Өзү болбосо да балдарына зыян дейт экен. Ушуну ишенесиң досум, ушул экен да. Мен мисалы 70-тен ашып кеттим, талай нерселерди көрдүм. Ошо бирөөдү ыйлаткан эч жокто жакшы болбойт экен. Бирөөдүн ызылдатып, бирөөдүн алып кеткен. Анан калп айткан кишинин казаны кайнабайт деген илгери айтканда. Өмүр калп айтпаш керек экен да. Болгонун айт. Калп айткандын казаны кайнабайт. Илгеркинин ар бир макалы туура да. Балам. Дагы кандай нерселерге жардам берет элдик медицина? Элдик медицина ошо айтып атпаймынбы, коркконго, назарлаганга, эми көп эле нерселерге жардам берет элдик медициначы. Кээ кезде күтпөгөн жерден өзүң да түшүнбөй каласың да. Ушу жакшы болобу деп, мисалы үчүн окуйм да, мисалы үчүн балдар төшөктөрүн булгап коет, эме кылып койгондорду окуп жүрдүм, зикирге салып жүрдүм. Анан кийин бир жерден келгендер бар. Бир күндө доктор деле укол салып койгондо жакшы болбойсуң да. Эртеси күнү келиш керек, 7 күн келиш керек. Биз айтканды жасаш керек. Ошондо жакшы болуп калгандар көп да. Элдик медицинанын көп нерсеге жардам берет да. Кээ кезде күтпөгөн жерде, түшүнбөгөн жерден да жакшы болуп калат көп нерселер. Билбеген нерселер. Ишеним коюп келсе жакшы болуп калат ошол.
болобу сиздерди сынап келгендер? Ал көп да андайлар. Андайлар көп. Ошо келгенде эле мен негедир башкача болуп калам да. Ошолорду өзүм деле түшүнбөй калам. Ошону карагым келбей, жакшы айтып, же болбосо бир жака шашып атам деп, же болбосо ошо какып койгон учурлар болот да. Мен өзүм көп адамдарды какпайм, бирок ошол моментте кагууга туура келип калат да. Бир нерсе деп эле ошону кетире берем да. Сиз адамдарды жана эмдегенде канча убакытка? Мен көп деле айтпайм, 3 күн деле айтам да. Кээ бирлер 21 күндө алып жүрөт экен. Алардын азыркы убактарда эми айылда бош болуп калган учурлар болгон 7 күнгө чейин дем салып, анан шаарда кыйын да, пробкада келип, анан ар биринин жумушу бар. 3 күн, болбосо 7 күн айтышы мүмкүн. Эмкбастарда кел же дагы бир беле деп ушундай айтышы мүмкүн да. Ченде бир айтам. 3 жолу дем салган жетиштүү болобу? Жетиштүү болбойт, анан дагы бир 10 күн өтүп, дагы 3 күн кел деп айтам да. Бир 10 күн өткүзүп катарынан келе албасаң 3 күндө келип тур деп айтам да. Ошондой. Жакшы болуп калгандар өтө көп, Кудайга шүгүр. Балдарын чоңойгончо алып келип жүргөндөр бар. Кегесе кайра келсе тааныбай калам, ушу сизге келтирип жүрөлү, чоңойдук ушу балдар деп калат. Балдардын тили кеч чыгып атпайбы? Азыр ошолорго да жардам берип атасызбы? Эми ага жардам берем деп айтсаң да болот, айтпасаң да болот да. Азыр телефонду кармап жүрүп алып, эч ким көңүл бөлбөй калды балдарга. Кичине азыр телефон деген бале болду да. Башка нерсеге да көңүл бөлбөйт, балага да телефон болбойт, жумушунду албастан бүтүп келип, үй тирилиги бүтүп телефонду карашат. Баласы ыйлай берсе телефонду колуна карматып коюшат. Алар сүйлөп жүрүп сүйлөй калган балдарды көрдүм го мен. Жана телефонго кирип кеттир. Ошо телефон сөзү сүйлөйт да, бир балдарды алып келди. Невропатологко барыптыр, бияка барыптыр, мен деле пайдам тийген жок. Ошо боюнда барында 2 кабат абагында телефон кармап жүрүшөт апасы. Анан төрө берсе баласы кичине чоңойгондо эле телефон карматып коет. Ал биз билбеген нерсени ошо кичинекей балдар билет да. Таап алып туруп билет. Анан кийин мурда соцко берчелери, эми сотко берет деп айтышып атпайбы? Аны көрүп атпайбызбы? Автобуска түшсөң да бирөө менен бирөөнүн эмеси жок да. Бирөө менен бирөө сүйлөшмөк жок. Жок, бир жерге барсак дагы конокторго барасың да. Ошо жерде сүйлөшүп, өткөн кеткенди айтып, ошондо отурчу эле тигинистиге кирип кетип, тигинистиге кирип телефон кармашып отурушат го азыр. Кемпирлер баш болуп. Биз эле телефон чырылдап калса, тигини карабай телефон карап калабыз го. Качан өчүрүп бир таштап кетпесең. Ошондой телефон деген бир оору пайда болду. Бул ден соолукка өтө зыянбы, көзгө кандай болот, көздөрү кийин кайдам. Бирок сизге азыр тили кеч чыгып атат деп келген балдар бар. Андайлар өтө көп. Анан карап тургула дейм да, карап тургула. Дейм, анан кээ бирөөлөр балага көп көңүл бөлбөй коюшат да. Ошо менен сүйлөшүш керек да. Орустарды байкайсың, билгери. Кичинекей баласы менен, ити менен, күчүгү менен, мышыгы менен сүйлөшөт, ошо тилди билип калат го ошо мышыктары. Даже үйдө мышыктарыбыз бар, анча-мынча түшүнгүсү калат го, балдарыбыз, балам бака мышыгы бар, күчүк, ити бар, сүйлөшө берсең ит деле түшүнүп калат экен. Балам бир ити бар, көзүң десең көзү, мурун десең мурун десет го. Внимание кылам деп барганда билет ошол. Овчаркасы чоң. Анан кийин балага эмне болсун, садикке бергилечи деп айтам да, садикке берсеңер мүмкүн чыгат. Анан азыр экологияда жакшы эмеспи, эме кылган балдар көп да. Аутизм деген диагноз менен келген балдар көп да. Ушуну оңдоп бериңиз, же окуп бериңиз дейт да. Айланайын ушундай жаралды ушул бала дейм да. Ушул бала ушундай жаралды. Эми бүйүгө алып барсаң деле, башка алып барсаң деле, болдуга алып барсаң деле аутизм деп диагноз койгондон кийин анан көрү кичине эмеге окуткула, сабак окуткула, жанагы мугалимдерге алып барып окуткула деп айтам да. Молдого эмес. Жана аутизм болуп 4-5ке келип калат, бир нерсени түшүнбөйт. Чапкыла берет, бир нерсени сындырып берет, кеткенче шашасың го, тигин сындырып, тигин чапкылап, анан эми аны окуп кичине токтотсо, сәл эле токтобосо, анан кичине чоңой түшкөндө окуту үйрөтүш керек да. Ошо бир баланы алып келишти. Кийимин чечип ыргытып экен да. Малтага келип калыптыр. Эч нерсени билбейт, баскан турганын билбейт, жегенин билбейт. Анан бул менен кийин кантип кыйналасың? Жана бир жерге окутканы берсем уруп коет дейт да. Урса да эмне кылса да катя бир кийин чечпегенди үйрөтөт дедим да. Жибергилечи, окуткулачы баламды. Көз ошондойм да, жанагыдай тили өтө жетишпей калгандарды жанагы эмне деп коет? Окутат го. Мугалимдер бар го.
ошолор окуткулачы деп айтам да. Окуткула кичинекейин, тамга билсин. Кичине нан тагып жегенди билсен кийин деп айтам да. Уруп коет деп жибербесең анан кийин 15ке чыкканда кийим чечип алып көчөгө чыгып кетсе кантесиңер деп айтам да. Ошондой тубалып жаралып калды да ошол бала. Ошо балдар боюнча эле суроо болсун дагы. Кекечтенип калышат го, бул эмнеден, аны айыктырса болобу? Эми кекештенип калган айыктырса болот да. Окуп, эме кылып, мазарга басып, анан доктурга да көрсөтүп, анан эми кээ бирлер бир немеси кыпчылып калат окшойт да. Ошо баары кийинкисине калып калат экен да. Кекештенип калганына көрдүм да менчи. Кийинкисине баары калып калат экен. Анан сүйлөбөй калган баланы мен окуп жүрдүм. Сүйлөп эле жакшынакай тили чыгып калган экен, азыр үйлөнүп калды болуш керек чоңоюп. Анан кийин бир үйгө таштап кетсе, алар мушташып, күйөөсү менен аялы бир жака арасы деп карап туруп таштап кетет да баласын, 5ке чыккан баласын. Ал күйөөсү менен арасы мушташып кетсе, ал бала көрбөп тургандай мушташты. Ошол жерден коркуп калып, тили байланып калыптыр да. Сүйлөбөй калыптыр да. Анан ошону окуп, анан ал убакта талас элем мазар бастырып, апасы айтканды жасады да. Ошого абдан ыраазы болдум да. Эмсе айтканды жасашпайт, мисалы үчүн. Бүгүн алып кел десең, бүгүн алып келет. Мазарга бараш десең, мазарга алып келет. Зикирге алып кел десең, зикирге алып келет. Ошол кийин бир күндөр болгондо эле үйгө келди да. Анда үйдө ашкабак жыйылып турган, бир ашкабак көп болуп калып. Эштен келип дарбыз жейин деп ыйлады да баягы балачы. Анан мен оюмда да жок ал. Апасы жүрөгү жарылып кетейин деди го. Азыр ал бала үйлөнүп калды окшойт. Апа, балам сүйлөп атат деп. Көрдүңбү, ошо келип дайыма алып келип жүрдү, жакшы болуп калды. Азыр үйлөнүп бала чакал болуп калды болуш керек. Ошондо дем салгандан тышкары дагы кээ ырым-жырымды жасадык да, коргошун куйдук, базарга алып барып түнөттүк, зикирге чалдык. Биз алакта зикир чалчу элем, тынбай 4-күндөрү дайыма үйдө, же болбосо кегисе мазарга барып зикир чалчу элек. Анда кемпирлер бар эле, кемпирлерди кошуп алчу элек. Анан ошентип андан бери. Биякта шаарда көп зикирди биле бербейт. Ошондой. Анан мен жара жерде иштейм, анда зикир деген болбойт. Үйгө да болбойт. Айылда үйдө атайын өзүнчө бир бөлүп койгонбуз да. Ошол жерге кирип зикир чалып, түндө келиши. Андан бери көп топ жыл өтүп кетти. Азыр окуп эле кетип жүрөсүң, бияктар шаардагылар көп билбейт, зикирди билбейт. Азыр сизге бул видеону көргөндөн кийин сизге баргысы келгендер болушу мүмкүн. Кайсы далекке кабыл аласыз? Ошо жанагы Кыялда, Ош базарында, Кыялда кабинетим бар. Ошо кабыл алам. Алыстагылар телефон аркылуу байланышса болобу, аларга кандай жардам бересиз? Телефондон мен сүрөтүн көрүп, анан айтып бере алам. Бирок колун кармап көрбөгөндөй сал кичине немелер кемчиликтер болуп калышы мүмкүн. Дем өтөбү ошондо? Демди эми мисалы үчүн алыс Турциялардан видео менен дем салып жүрөт экенсиң, кээ бирөө абдан ишенип отурса болот экен. Болот экен да, өз кыздары айтышып атпайбы? Мен буга көп ишене берчү эмес элем, видеодон кантип болсун деп. Алар алыста, ушунча зарылып, мисалы үчүн бир кыз звонить этти, каяк бир островдо экен. Ошол жактан эле бизде связь боло берет турбайбы? Аяка эмне болуп кетип калдың десем, мен банкрот болсок кетем да деди да. Апам бирөө алданып калып акча болуп, анан кредит алып, анан ошол жака кетип калдым, капыстан күтүүдөн дейт. Анан ошо зарылган неме экен, видео менен дем салдым. Апа жакшы деп анда санда чалып калат. Ошондой. Немелерибиз ошол жака чейин кетип калат турбайбы? Айланайын, аяка каяктан жүрөсүң деп таң калдым го. Бирок биздин кыргыздар каякта гана жүрбөйт экен да. Бүт жер жүзүндө бар экен. Телефон аркылуу көрүп атпаймынбы? Кытайда анан кыргыздын кыздары чыгып жүрөт экен бардык булуттарга эле. Рахмат Айланайын, сен дагы ошентип мени чакырып кеңеш алганыңа рахмат. Эл журтка Кудай тынчтык берсин. Элдин жакасы аман болсун, жер коскол болсун, эл коскол болсун, элге тынчтык берсин, жерге тынчтык берсин. Баарына Кудай ыйман берсин. Кыргыз байкуштар байкуш эмеспиз, бирок жакшы да, абдан жакшы кыргыз оңолсунчу. Чоңдорубузга Кудай нысап берсин, ыйман берсин, аман болсун, ошол кыргыз эли журту аман болсун.